Саламатсыздарбы, кандайсыздар? 17 жаштагы кыздын өлүмү боюнча абдан өкүнүчтүү чоң бир жоготуу болуптур. Үй бүлөсүнө терең кайгыруу менен көңүл айтам. Негизи ушундай окуялар бизде болбош үчүн, ушуну алдын алыш үчүн мен ойлойм, бизде азыр мисалы үчүн коррупцияга аябай басым жасап атпайбы? Ошо укук коргоо органдары коррупция кылбагыла деп коррупционерлерди улам кармап, аны уят карып, интернетке чыгарып, бул чиновник кармалды, анан тиги эле айыл өкмөт, анан бул кармалды, тиги кармалды деп эле улам эле чыгарып, анандай коррупцияны бизде токтотконго аракет кылып атат да, ушунчалык коррупцияга басым жасап атат. Ошол эле ошончолук деңгээлде эле мен ойлойт элем, каалайт элем, күч органдары ушул аялдардын укугу боюнча, жаш балдардын укугуна дагы ушунчалык деңгээлде көңүл бурса, адамдар мындай ушинтип баягы кол салып, аны баягы зордуктап, же болбосо бир мындай өлтүрүп коюш эмес, даже мындай тиишкенден коркуш керек да. Мындай кылмышкерлер корко турганчалык бир деңгээлде бир иштер алып барылса, коопсуз шаардын камералары көбөйүлсө деп тилейт элем. Өткөндө эме болду да, казакстандык бир блогер социальный эксперимент жүргүздү. Ошондо Казакстанда көчөдө кетип баратып эле, автобуста эле бейтааныш эле кыз бир баланын колун кармай салып, анан ага мынтип жөлөнө салып, ушинтип социальный эксперимент тартса, тиги балдардын колун кармай салса, ал бала деле колун кармап, унчукпай эле, анан жөлөнсө да унчукпай мынтип эмесин инин тосуп берип ушинтип атат да. Анан ошол эле социальный экспериментти Китайга барып кылыптыр да. Китайга барып эле көчөдө кетип барат, тааныбаган эле бирөөнүн колун кармаса, ал мынтип чочуп кетип, анан метродо отуруп дагы бирөөгө мынтип башын жөлөсө дагы чочуп кетип ушинтиптир да. Анан ошондо Китайдын эмеси, государственный телевидениясы, мамлекеттик прям телеканалы тиги блогер кызга эскертүү жазаптыр да. Антип көчөдөн тааныбаган адамдардын колун кармап приставать этпе деп элестетиңиз, казак блогерге ошентип прям, то есть Кытайда кылмыш кылуу, бир одоно бирөөгө мамиле жасоо деген сыяктуу нерсе аябай строго каралган. Билесиздер да, аякта уруулук дегенде сразу тырмагын кесет, колун кесет деген сыяктуучу. Анан мен каалайт элем, бизде Кыргызстанда дагы эми казак, кыргыз, өзбек баарыбыз эле почти что бир тууганбыз да, биздин тарбиябыз деле бир, мындай бирөө тишип койсо, лапайт этип койсо, тийип койсо унчукпай, айтпай, уялып жүрө беребиз да. Ошон үчүн мен каалайт элем, бизде дагы ушул жакшы, мындай коопсуз шаар жакшы иштесе, анан кийин могул кылмышты ушинтип баягы жоготуп алып, анан кийин сөөктү кучактап ыйлаганда уже эме жок. Албетте эми кылмышкерди кармаптыр, аны сот мед экспертиза эмесин чыгарат, экспертизасын судьялар чечет, канча жылга кесилет экенчи, анын баардыгын тиешелүү органдар ишин аткарат. Бирок бүтүп калган нерсеге, өтүп кеткен нерсеге биз аттиң кылгандан башка эч нерсе кыла албай калат экенбиз. Ошон үчүн мен айтат элем, биздин кыздарыбыз, балдарыбыз үчүн мындай эме болуш үчүн, коопсуз болуш үчүн күч органдары дагы да күчтүүрөөк иштеп берсе. Себеп дегенде өзүңүздөр билесиздер, былтыркы жылы мектеп ичинде канча деген балдар ошол 50 сом үчүн, 20 сом үчүн өлүп калган балдар болду. Азыр дагы мынакей мектепте окуп аткан кызды алып барып эле зордуктады дедим, ал тастыкталбаптыр эми зордуктап, бирок ошентип барып муунтип өлтүрүп койду деген. Бул эмнеден кабар берет? Бул эмелер, кылмышкерлер, зөөкүрлөр же жөнөкөй жарандар кылмыш кылгандан коркпойт. Эгерде бизде ушунчалык деңгээлде мыйзам катуу иштесе, кылмыш кылгандан коркот эле. Кой, азыр мисалы үчүн мынакей мамлекеттик кызматкерлер азыр коррупция кылгандан кадимкидей коркуп калды. Бирөөнүн 100 сомдук чайын ичкенден коркуп калды. Кой айланайын, эртең камалып кетпейин депчи, коррупциядан ушунчалык деңгээлде жүрөктөрү безилдеп калды да. Эмнеге? Анткени мамлекет ошонун үстүнөн катуу иштеп атат. Анан мен каалайт элем, именно ушул социалдык маселелер боюнча, балдардын, энелердин укугу боюнча, кыздардын укугу боюнча дагы ушинтип бир катуу иштеп берсе, күч органдары, ошондо дагы мындай көчөдөн баратып эле кыздарга кол салып, же болбосо тийишип, одоно мамиле жасоо деген кичине азыраак болот болуш керек.